18 жаштагы Уланбек Союзбек уулу келечекте скульптор болом деген ою бар. Ал 8 жылдан бери кагаздан ар кандай фигураларды жасап келет. Бул өнөрүн өркүндөтүп отуруп, учурда кагаздан жасалган оюнчуктардын 46 түрүн жасай алат. Анын ичинде басымдуу бөлүгү кагаздан жасалган жаныбарлардын түрлөрү. Ал эми учурда жасап жаткан турналарды үйрөнгөнүнө аз эле убакыт болду. Ал аны атайын Римге келип үйрөнгөн. Айтымында мындай жасалгаларды жасагандан ырахат алып, кадимкидей эс алат. Искусство оригамиси бул кагаздан ар кандай формаларды жасоо. Жана бул көрсөтүп аткандай, бул журавль. Журавльды согуш убагында келгенде жөнөкөй кишилер бири-бирине жасап беришкен. Мындай журавликтерди жасап бири-бирине тараткан, ол символдук достуктун немесин билдирген. Уланбек Союзбек уулу сыяктуу бул иримдин катышуучулары үчүн бүгүн өзгөчө күн. Анткени алар иш-чара конокторуна өздөрүнүн чеберчилиги менен тааныштырып, каалоочуларга кагаз оюнчуктарын жасаганды үйрөтүштү. Иш-чара Япон элинин маданиятын чалдырган барабанчылар менен коштолуп, андан соң ар тараптуу Япон маданиятын чалдырган мастер-класстар болуп өттү. Япондордун улуттук оюнчугу болуп саналган мунун аты кендама деп аталат экен. Өзүңүздөр көргөндөй, муну ойногондо эле бир топ түйшүктү жаратчыдай. Бирок биз мынтип атабыз, ал эми япондор болсо өздөрү мындай эмес, мынтип отуруп туруп тазалат экен. Бирок биздики дали окшошпой калды. Кендама байыркы япон оюнчугу катары даңазаланып келет. Жөнөкөй көрүнгөнү менен өтө тактыктуу жана адамдын өзүнө эркин алып, жан дүйнөсүнүн тынчтыгы талап кылынат. Иш-чаранын соңунда Япон элинин улуттук спорттук түрлөрү болгон дзюдо, сумо, яйдо боюнча мастер-класстар көргөзүлүп, келген коноктор жергиликтүү калктын арасынан бул спорттун түрү менен алектенгендердин өнөрлөрүнө күбө болушту. Дастан Жолдошев, Владимир Кулбалдиев, НТС, Ысык Көл областы, Каракол шаары.